Жермендечилик кадыр баркы жок болуп, жер менен жексен болуп, тепсели өлгөн адам бул жаман өлүм болот. Жаман өлүмдөрдүн бири ата-энесин ак болуп өлүү. Жаман өлүмдөрдүн бири өлүм алдында шайтанга азгырылып өлүү. Анткени өлүм алдында адам аябай чаңкайт, суусайт, бүткүл. Бул каяктан айтылып атат? Бул абадан айтылган жок. Ар бир маселе китепке такалат. Шарх Ахвал Судур деп имам Жалалуттин Суюти рахимахуллах өлүм алдындагы акыреттеги абалдарды баяндаган китеп бар, ошондо айтат. Бул эң чоң суноо өлүм алдында жашоо менен коштошуп акыретке бет алган учур деп айтылат. Мына ошол учурда адам ушунчалык чаңкайт, суусайт, бүткүл деңизди ичсе дагы чаңкоосу канбай тургандай, суусуну канбай тургандай чаңкайт дейт. Ошол учурда бир чекеде шайтан бир чөйчөктү кармап, Кудай жок деп айтсаң, могул суудан берем дейт. Ошон үчүн юсаннулил мухтадар, өлүм алдында турган адамдын жанындагы адамга акырын сууга дем салып, айткын деп буйрубастан, мажбурлабастан, деги адам кыйналып атат. Акырын сууну дем салып ичирип туруш керек болот.